Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи салам салаттар болсын. Нушра деген бұл екі түрлі болады. Биринчи нушра шарият рұқсат берген нушра, экинчи нушра бида деп айтканда адашкан нушра. Нушра деген сөз дем салу деген сыяктуу эле сөздүн бир сөзү. Анан жахилят доорундагы нушралар. Жана биздегилер бар го, мисалы жанагындай аргай мүрзөлөргө апарышып, аны тегеретишип, онда бир нерселерди байлашып, жана тоодон мындай сыймаланышып, же болсо бир мындай бир башкача бир нерселерди алып алып, жанагындай бир ак кийимди кийгизип алып, бир нерсе кээ бирлер бар, жана койду бууздап туруп, анын каны чыгып калса, ошо каны менен жуунтуп, билесиздер да? Ушул нерсе шариятта арам болуп эсептелет. Бул туура эмес. Ошол эмесде сүйлөп атканда дагы, мисалы алса, айтып аткан сөзү ошол шариаттын сөзүнө ылайык келбей турган болсо, ошол нушра туура эмес. Же болсо мисалы атабардын арбагы менен, анан тигиндей менен, анан Жантай атабыз менен, Шабдан атабыз менен, Ормон атабыз менен, дагы бир немке атабыздын арбагы менен, анан тигиндей мындай деп момунду сүйлөнүп, анан жанагындай арчаны түтөтүп алып, анан тегеретип, момундай кылып, ушул нерселер бул жалган нушра. Булар же болбосо сыйкырдын бир түрү, кара дуан сыйкырдын бир түрү. Ал эми сыйкырды сыйкыр менен жандыруу шариятта арам болуп эсептелет. Же болсо көз тийинде эле ошондой нушра менен кетирүү туура эмес болуп эсептелет. Ошол эле эмеде жана кара дуан деле жинди деле ошентип кетирген шарият арам болсун. Сыйкырды сыйкыр менен. Кээ бирлер айтат, сыйкырлап койгону менен сыйкырчы кетирген. Жок, туура эмес. Бул арам. Бул жол, бул нушра биздики эмес. Бул дем салуу биздики эмес. Эми экинчиси бар, бул Куран ва Сунна. Пайгамбар Алла Тааланын китеби Куран менен, ошондой пайгамбар сүннөт дуалар менен. Мени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге көрсөтүп кеткен туурабы? Кандай кылышыбыз керек? Курандын өзү эле шифа. Курандын кайсы аятын окусаң деле шифа табасың. Кайсы ооруга болсун. Мейли керек болсо, тырмагын учу ооруй турган болсо дагы, мейли кайсы жол менен болсун, неге ошол нерсе Куран менен айгат. Аллаху акбар. Айгат деген сөзгө келгенде, мисалы биз только эле молдолорго бар эле ошо дем салдырсаң эле айыгып кетесиң эмес. Азыркы современный технологияны колдонуш керек. Ошо томография, МРТ деген нерселер бар, дарылардын түрлөрү бар туурабы? Эми врачтар все равно канча болсо жөн оккан жок туурабы? Эми билесиздер, медицинада керек болсо, Абу Али медицина деп бизден башталган, исламдан эң биринчи операция жолун, операция кылуу, сөөктөрдүн жанагындай бир тигүү, баштарды тигүү, көздөрдү операция, бүт бар мусулманчылыктан башталган. Ошон жаны биз тартпайбыз. Кээ бир алымдар айтат, мисалы, сен балаңды Куранды үйрөтө турган болсоң, кыяматта сага тажы кийгизет, билесиздер, балаңызды кааржы алым кылсаңыздар. Хадис бар, машхур, бекем хадис бар. Эми ошондой эле дейт Имам Газали Ихя Улумуддин китебинде, эгерде кимде ким илим баласын медик кыла турган болсо, дагы ошондой эле кыяматта тажы кийет дейт. Эмне үчүн энди ал ошол эле адамдардын муктаждыгы үчүн өткөн. Эми пайгамбарыбыздын мен көчө мурдан бир хадис окуп бердим балдарга. Эми машхур хадис бар. Машхур деген сөз жалпылай түрдө эме болуп кеткен, кирип кеткен эл арасына. Ошол хадисти мындай бир чечме, хадистин мааниси ушундай болот. Кимде ким бир адамдын муктаждыгында жүрсө, же болсо бир адамдын муктаждыгын чечиш үчүн аракетинде жүрсө, же ошо аракет кылып ошо муктаждыгын чечип берем деп, оңой эле нерсе. Мына айылдын арыгын казам деп бирөө чуркап жүрөт байкуш. Алда муктаждык. Ошол эмесде бир адам ошо ооруп калды, ошонун баарын эл менен чыгып жүрөт, акча чогултуп берип коелу, операция кылып алсын. Туурабы? Эми бир врач айтат, мен операция кылып берейин, келгиле. Мен эме кылып берем, алда эл муктаждык болот, туурабы? Милиция чуркап жүрөт. Бирөөнү таап берейин деп, мисалы, азыр бизди бирөө издеп жүрөт го, муктаждык алчы. Эми ошондой муктаждыктарды ким чечиш үчүн чуркаса дейт да, Алла Таалага 73 даража берет экен. Ошол бирөөсү бул дүйнөнүн муктаждыгын жетиштүү болот экен. Ошол чуркап жүргөн адамдын бул дүйнөнүн муктаждыгын жетиштүү болот экен. 72си болсо, иншалла бейиштеги даражалар болот экен. Эми айтайын деген максат эмне? Мына ошол керек болсо, медицина илиминде балдарды окута турган болсо, элдин муктаждыгы худжатында болсо, элдин кажатын чечүү жолунда жүрө турган болсо, иншалла ошондой эле сооп, ошондой эле кыямат тажы кийет деп Имам Газали түшүндүрүп берип атат бизге. Демек, эмнеге уруксат берген нушра кайсы экен? Бул Куран аяттары менен окуу. Эми Куран аяттары менен окуганда кайсы оорулар кетет десе, бизден ушуну сурайт, кайсы дуаны айыктырасың деп сурай беришет. Кайсын айыктырасың? Деген айтабыз. Мен айыктырбайм негизи. Чын, биз айыктырбайбыз.
Алла айтып атат го, мен оору берем. Шифа берем. Мен бай кылам, мен кедей кылам. Мен акылдуу кылам, акылсыз кылам. Керек болсо кааласам бирөөнө кыз берем, кааласам бирөөнө эркек берем, кааласам экөөнү тең берем, кааласам бербей коем дейт. Демек, бардык нерсенин башаты бул Алла. Алла халык, жаратуучу. Ошондон болот. Эми биз болсо халык, жаратуучу болсо, биз махлук, жобосо биз жаратылгандарбыз да. Биз жаратылгандар, демек ошол бардык нерсенин башы Аллах экенин билет экенбиз да. Эми Аллахтын сөзүнөн өткөн бир ооруга шифа бар десең, анда адашат экенсиң. Сиз менен биздин адашуубуз, жашообуздун кыйналып аткан нерсебиз эле бул биздин ошол ыйык болгон Куранга көңүл бурбай коюшу, жобосо динимизге көңүл бурбай койгон себебинен болот. Проблема болду. Мисалы бир адам ичип кетти. Ал адам эмне үчүн ичип кетти десе, ал адам бул жүрөгүндө иман деген нерсе алсыз. Ошо алсыздыгынан субханалла деген коркпогон сөөнүн кайдыгерлигинен ошол нерсе кирип кетти. Эгерде динин билгенде, ошонун арам экенин эртең тозокто боло турганын билгенде, ал адам эмне кылбайт эле? Ичпейт эле. Бир адам зына кылып жүрөт. Эртең ахиретте эмне болоорун билгенде, ал аны кылбайт эле. Бирөөнүн парасын алып жүрөт. Ал билгенде аны кылбайт эле. Бирөөнүн субханалла туура эмес мындай зулумдук кылып жүрөт. Аны билгенде ал рекеттик кылбайт эле. Туурабы? Эгерде мамлекетти коргош, эл жерин коргошту билгенде, иманы болгондо, ал качпай коргойт эле аны. Ушул эле нерсе экен да. Демек, оорунун түрү көп экен. Эми биринчи руханий бул нафсинин оорусу бар экен. Көрө албастык, ач көздүк, менменсиздик, текеберлик, туурабы? Бул оору бул. Көрө албастык деген бул жаман оору. Бул мисалы рак болгон адам бар го. Көрө албастык менен ооруган адам бул рак оорусунан да жаман ооруга чалдыккан адам бул. Ошол себептен адамдын иман оңолмойун нафсиси эч качан субханалла ооздукталбайт. Ал баягы көрө албастыгын кыла берет, сөгүнө берет, жек көрө берет, ачууланып жүрө берет, текебеленип жүрө берет, ичип жүрө берет, зына кылып жүрө берет. Ал нафсинин оорусу менен да. Эми буга мээнет кылат экенбиз. Муну оңдош үчүн Алланын жолуна көп чыгып, өз нафсибизди тарбиялайт экенбиз. Эми бирок сизге эмне болуп калды? Бир оорунун, мисалы 1,5 миң оору бар экен. 1800 деп эсептеп атышат. 1800 аныкталган оору бар экен да. Аныкталбаган толтур экен. Эми оору болсо бул Алланын аскери. Бардыгын башылай ошол замат келип калышы мүмкүн. Бирок экөөнүн дарысы жок. Сразу эскертип коеюн. Биринчиси бул өлүмдүн дарысы жок. Муну эч ким токтото албайт. Элексир молодости деген жок ал. Түбөлүктү жаштыктын жок ал. Ал бейиштеп болот иншалла. Экинчиси болсо, бул каарлыктын оорусу жок экен. Каарлыктын дарысы жок экен болот. Ал сөзсүз адам каарыйт экен. Каарбай койбойт экен. Өлбөй койбойт экен. Бул экөөнүн нерси жок экен. Эми сен менен мен ырыскымдын тарланып кетиши, бир ооруга туш болушубуз, бир семейный бир проблемага туш болушубуз, биздин субханалла бир ишибизди аракет кылып аткан иштерибиздин жүрбөй калышы биринчи очередте карай турган Куран хадис карай турган болсо биздин күнөөбүз себеп болот. Күнөөбүз бар. Ошол күнөөбүз үчүн Аллах Таала өзүнүн аскерин жиберип койду. Кедейчилик деген аскерин жиберип коет. Оору деген аскерин жиберип коет. Шайтан деген аскерин жиберип коет. Карасаң, анан субханалла, lekin Алла Таала бир периштени алып койду сен менен менден ырыскыбыз тарып калат экен да. Ал ырыскыны бүгүн алып келип атканда эртең менен кечиндечи. Мисалы эртең менен октоп калдың, өзүң уктадың, күн чыкканга чейин ырыскың тарды. 4 периште келмекте. Ырыскысы күттүп качан турар экен, сурар экен да. Эми асырдан кийин кайра эмне экен? 4 периште келет экен. Ырыскы уздап келет экен. Эми ошол периштелер айткан, ырыскысын бир аз азайтып кой деп коет экен. Ондап келет аткан болсо бирөө болуп калат экен. Ошондо баягыдан ырыскысын экен, күнөөсүнүн себебинен субханалла ошол нерсе туш болуп калат экен. Эми азыр ушул жерде отурганда эмне кылыш керек деген вопрос болуш керек. Аны эмне кылайын анда? Мен ушул жерге келип алдым мына, молда деп келди. Дем салбай деп атасың. Дегенде эми биринчи очередь ушул эркек да аял дагы күнөөбүзгө тооба кылалы. Күнөөгө тооба кылат деген кандай? Бул сени менен менин күнөөмдү, сиз анан мен эле өзүмдүн күнөөмдү билем. Кандай күнөө кылып атканын билем. Аллах көрүп турат аны. Демек ошол кечире турган мен менен сен эмес. Кечире турган Аллах.
Ошого ey Allah, günөөмдүн бардыгына тооба кылдым ey Allah. Күнөө экинчи күнөө кылшы күнөөнү кылбайм Allah. Деп Allah сөз берет. 4 шарты бар тооба кылыштын билесиздер. Эми адамдардан барып сураласыздар, мен сизге кандай тооба кылайын деп атам, кандай шарттар бар ушуну мага үйрөт дейсиздер. Мына суроо, молдого суроо таппай атыңар беле? Мына суроо. Кандай кылып мен тооба кылышым керек күнөөмдү? Бирок биринчи шарты, ey Allah, мен күнөөмдү кечир. Деп ошо күнөөңө тооба кылып, отуруп аялың менен, ата-энең менен, бала бакырың отуруп тооба кылыш керек. Тооба кылыштын шарт дарат алыш кереги жок. Көп келет да, мисалы, ушундай болуп атам, эмне кылайын? Үй бүлөмдүн проблемасы болуп атат. Менден субхана баламдын проблемасы болуп атат. Мен ушундай болот. Аны истигфардан өткөн дары жок. Биринчи бул өзүбүз дарыланышыбыз керек экен. Күнөөбүзгө тооба кылып, өзүбүздүн жолубузду оңдошубуз керек экен. Мына ошондо анан иншалла некен биринчи проблемадан кутулабыз. Эми сен ушу тооба кылдың, намаз окуп баштадың, орзо тутуп атат экенсиң, зикир чалып атат экенсиң. Эми ошол мезде дагы да болбой аткан болсо, эмне кылат экенбиз? Анда мунун себеби бардыр балким дейбиз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам некен кыямат күнгө чейин адам баласы үчүн бүткүл жагын айтып кеткен. Ошонун бирөө бул дарылануу. Дарылануу тагдырга каршы эмес. Дарылануу некен тагдырга каршы эмес. Тагдырга дегеним Алланын жазып койгон нерсесине каршы эмес. Тескерисинче бир адам дарыланбай өлүп кете турган болсо, ал кыяматта субхан Алланын алдында жооп берет. Чоң жооп берет, жооп бергенде. Эмне эле жооп бербейт? Чоң жооп берет. Эми ошол шариаттагы же болбосо биздин мусулманчылыкта, исламдагы аалымдардын айтышынча канча оору бар десе, 4 оору бар. Бул бардык оорунун себеби. Мен дайыма айта берем аны. Ошо жаттап алыпсыңар, машалла. Биринчиси бул көз тиги. Экинчиси бул жин кирүү. Үчүнчүсү кара дубаланып калыш, төртүнчүсү хасат болуу. Көрө албаштык. Мына ушу төртөөнүн биягында 1,5 миң оору жатат. Менден сурайсың, кантип билип алдың мен оорумду? Биям ооруп аткан, сен көзүң ачыкпы, сыйгыр жасың көрүп турасыңбы дегендер бар. Жок, субханалла. Ушу 4 оорунун бири аныктала турган болсо, сенин оорууңду мындай тизип койсо болот, канча экен ооруңду. Тажрыйбанын негизинде. Бул илим, биринчиси бул шариятта чоң-чоң аалымдардын айтышы боюнда, андан кийинки субханалла тажрыйба менен жүрөт. Ошонун кээ бир тажрыйбанын негизинде субхан мындан эми Кудай берсе бара бер дегенден кийин анын ордуна келе баштайт. Мына 4 оору бар экен. Ушу 4 ооруга иншалла айта турган мына Куран менен окуюшубуз, сүннөт менен кылышыбыз иншалла мына ушул 4 ооруну жок кылат. Иншалла. Мына ушул жок болгондон кийин анан биздин жана айтып аткан 4 негизги проблемабыз оңолот. Биринчиси биздин ден соолугубуз оңолуп баштайт. Экинчиси биздин психологиябыз оңолуп баштайт. Үчүнчүсү биздин үй бүлөбүз оңолуп баштайт. Анткени себеп эмнекен сенин менен жүрүп бизди пайгамбарыбыз айткандай, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад, инсандын жүрөгү, инсан биз менен хадистин маанисинде инсандын жүрөгү кудум темирди суга салып дат баскандай дат басат дейт. Аны дейт Куранды көп окуу менен жана келме ла илаха илlallah көп айтуу менен дарылагыла, тазалагыла деген. Азыр ушо Куран окуйбуз, иншалла дат баскан жүрөктөрүбүз тазаланып баштайт. Кээ 3 күндө тазаланат, кээ 5 күндө тазаланат, кээ 10 күндө тазаланат. Тооба кылды ал адам, тооба кылды, намаз окуп баштады, Алланын жолуна чыгып баштады, эмне болгон күнүгө тазаланып баштады. Анын жашоосу дамылалардын бирөөсү баянча эме кылып атып, музаккара өтүп айтып атат да, абдан ушундай бир таасирленип калды ушул нерсеге. Билбейм силер кандай нерсе, бирок мен үчүн ушундай чоң таасир болду. Айтат, сен иманың канчалык деңгээлде болсо, акылың да ошончо деңгээлде болот деп атат да. Абдан чоң сөз. Иманың канчалык деңгээлде болсо, акылың да ошончо деңгээлде болот экен. Канча деген олиялар өткөн. Ошо олиялар эмне үчүн олия? Анткени алардын иман деңгээли Аллах Тааланы сүйөт деген даражага жетип калган. Ошон үчүн алардын сөздөрү ушул мезгилге чейин кадыр баркын жоготпойт. Анткени ушунча акылмандуулук сөз. Кыргыздын макал лакаптарын айтабыз, ошонун баары шарият өзү. Эгер жакшылап ойлонуп турган болсоң, мындай айтканда фразологизм деп коет билесиздер, эмеде, грамматикада фразадан бир сөз бирок көп маани берет. Ошол сөздөрдү биз алса, алардын иман деңгээли, Кудайга болгон ишеним бекем болгон себебинен, шариятты бекем кылмаган себебинен алар акылман, даанышман болуп кеткен да.
Демек биздин иман деңгээлин канчалык болсо, Кудайга ишенбейм дедің, бүттү сенин деңгээлиң түштү. Намазын кой, мага кереги жок дедиңби, иман деңгээлиң түштү, акыл деңгээлиң түшүп баратат. Сен тегерекчети көрө албай калдың. Өзүң арыгыңды билесиң, анан картошканын башында кулагыңды билесиң да байлап койгончу. Бүттү. Андан ары сенин кадыр баркың да жок. Эмнекен кандай десе, жаш балдар акыл айта албайсың, өзүң аялыңды тарбиялай албайсың, балаңды тарбиялай албайсың, досторуң арасында кадыр баркың болбойт. Сен канча жашың ошон үчүн айткан да, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп. Көптү көргөн адам Кудайды табат экен акыры түбүчү. Ошон иман деңгээли кандай болсо, акыл деңгээли да ошондой болот. Кой мечитке барбай деле мен Кудай деп коем деди, бүттү, деңгээл түшүп баратат. Акылы ал өскөн жок. Ал бүт китептерди окуп алсын дүйнөсүндө. Ал бирок ошону 5-өөнүн башын бириктирип сага бир жакшынакай бир сүйлөп бере албайт. Эмне үчүн ал иман деңгээли төмөн да. Ошон акыл деңгээли төмөн болуп кетти, көрдүңөрбү? Ошон үчүн субханалла туугандарым, Куран ушундай экен, Алла Тааланын сөзү экен, жүрөктөрдү эмне кылат экен? Жана иманга ачып берет экен. Ошон үчүн биз айтабыз, 3 күн, 10 күн кел, дагы кел десең эле, эмне келип атам дейт кээ. Анан бир күнү молдоке намаз окуп баштадым. Адам молдоке 3 күнгө чыгып келдим. Молдоке тие кылып келдим. Молдоке тигинтип келдим. Молдоке садака кылып келдим. Мына сен субханалла каалаган ишиңди кыла бер. Эмне экен? Анткени жүрөгү тазаланды да. Анын жүрөгү Куран менен тазаланып калды. Көрдүңүздөр кандай? Ошон үчүн урматтуу тууганым, биз өзү биринчи субханалла аяттарды окуп атканда ушу жүрөгүбүз тазаланып атат дейли. Жүрөк тазаланмай, ушу көп Куран окуңуздар. Куранды көп окула, кулагыңарга салып окула, күнүгө Куранды бир пара Куран окуш керек негизи. Эгерде кимдин үйүндө Куран окулбай калса, ал үй мүрзө сыяктуу. Кимдин үйүндө Куран окулбаса, ал үй мүрзө сыяктуу. Пайгамбарыбыздын сахабаларына айтып экен, үйүңөрдө намазда Куран окугула, ачыгыраак кылып окугула. Ачык үйүңөрдө Куран окугула деп. Эмне үчүн? Үйүңөрдө канчалардын радио көрүп атам, радио коюп коюшкан керелден кечке музыка болот, субханалла. Керелден кечке музыка болот да. Ал андай музыка бар үйдө, ошон сүрөт бар үйдө, ит бар үйдө, периште кирбейт. Эми тескерисинче субхана канча деген аны болот. Эми канча деген аял күйөөгө тие албай жүрөт. Канча эркек аял ала албай жүрөт. Мен дайым айтам, жин шайтандар субханалла жашоону ушунча биздин жашообузга кирип кетти. Азыр мындай акылы жетпей баратат. Канча деген балдар мисалы алсам мага келип атат, төрөлөр менен дытсып болуп калган. Канча бала мисалы алса 6, 7, 10го чыкты сүйлөбөй айтат. Ушунун баардыгы тең эле Куран аяттардын үйдө болбой, жалаңында жана музыка менен баланы коляскага салып койгондагы эртеден кечке баягы музыка болуп койгон. Эптеп бошо туруш керек да. Жоксо колуна жана соткаларды берип койгон. Мисалы канча деген аялдар, балдар же кыздарын алып келип атат, балдарын көздөрү косоглазый болуп калган. Ошол именно субханалла эмнекен шариатта кереги жок нерсени алек кылдырып салган. Бүткүл проблема чечилет. Бүт проблема чечилет туган. Бирок чечилиш сенин колуңда. Сен өзүң иманга кел, Алланын жолуна кел, өкүмдү аткарып башта, сүннөткө амал кылып башта, иншалла жашооң оңолуп баштайт. Жок, мындан алыстасаң эле, анда болду, аңга кирип баштайсың. Илгери бир Улан деген кино бар эле, билесиздер? Улан деген бир кино бар болчу. Ошо менен эле чоңойдук да. Ушунча жаман кино, бир тагдырда бир адамдын. Ошондо бар го, балыкчынын жанагы эменин таштан жалган Улан деген кафенин түбүнө аңга кирип кетет го баягы. Чыга албай. Канча деген субханалла биздин бир туугандарыбыз ошонун ичинде аңга жатат азыр. Кол сунса да дейт го, жок чыкпайм дейт. Канча деген. Ошол нерсе азыр ар бир үйдө болуп атат азыр. Көп арак ичкендер ушунча көп. Мен айтам, арак ичкен адам бул, ал жөн эле ичип калбайт ал адам. Демек аны Куран менен тазалаш керек. Анан кээ бирөө моюн толгоп жок дейт. Жок, субханалла, тууганым, сен кыйналып бүттүң уже. Арактан ушундай кыйналып кеттиң. Жашооң сеники субханалла уже талкаланып бүттү уже. Сен өзүң ээ боло албай калдың. Сен эч кимди эле жакшы көрбөйт. Демек Куран менен эмне кылыш керек экен? Тазаланыш керек экен. Рукуяга субханалла катышыш керек экен. Бул биздин шарт. Ошон үчүн урматтууларым, иншалла Кудайым буйрса, баардыгыбызга Аллах Таала тоофик берсин, мүмкүнчүлүк берсин. Ушу Куран аяттары менен тазаланууга иншалла. Анан эртең болсо
кыямат болот. Эртең кыямат болот. Эртең десе, эртеңкини эле ойлоп алам, эртең болот экен. Ширенке чогултуп баштабагыла керек жок ажерде жок. Ширенкени свечада эмне чогултушту баягы. Субханалла, анга үңкүрлөргө жашынбай эле болот. Дегеним субханалла, баардыгыбыздын өзүнүн кичинекей кыяматыбыз бар. Чоң кыямат бөлөк болот. Баардык өлүм төшөгүнө жакындап калдык туугандар. Күнүнө бир 20 жолу өлүмдү эстебесек, анда биз кайдыгер болуп калабыз. Өлүм бул баардыгыбыздын башыбызга келе турган нерсе. Ошого чейин таза кетишибиз керек. Ошого чейин бактылуу болуп кетишибиз керек, машалла. Оорукчан акыбалда өлүп кетпешибиз керек. Өлүп аткан мезгилде өтө оор болот. Аалымдардын бири айтат экен, кандай жашасаңар, ошондой өлөсүңөр. Кандай өлсөңөр, кабырда ошондой мамиле кылат. Кабырда сага кандай мамиле кылган болсо, ахиретте иншалла ошондой сен өзүң жайың табасың. Демек, ордубузду табыш үчүн тирүү болуп турган кезде эмне кылыш керек экен? Өзүбүзгө аракет кылышыбыз керек экен тууган. Тирүүлүк бул бекерин айтылган эмес, дайыма айта берем. Бул бир күндүк тирүүлүк дейт, 1000 күндүк бейиштен жакшы дейт. Бул сөздүн мааниси айтылган кээ астагфирулла дешеңер мүмкүн. Жок, бул сөздүн мааниси терең тууган. Bir gün. Bu senin beyişim, tozağım. Bir gün bu subhanallah senin menin baktılığım, baksızlığım. Oşon üчүн bir gündün manisi tereң kılıp kırgızlar, bir günün deydi türüğünü. 1000 gündük ölgöndөн kийин beyişingen жакшыраак дегени, бүгүн күнүңдү жакшылап колдонуп кал деген сөз. Бүгүн жакшылап жашап кал. Бүгүн баардыгына үлгү болуп жашап кал. Бүгүн баардыгына мисалы, бул өлүп кетти дегенде да, бул бак тигип койду эле. Бул айлы бул арыкты жасап кетти эле. Бул жерге мында бир свет коюп койду эле. Бул мечитти куруп кетти эле. Мечиттин дааратканасын куруп кетти эле. Бул деген ушундай бир жакшы бала тарбиялап кетти. Бунун баласы каар экен. Монун кызы жакшы бир күйөөгө тийиптир, машалла. Ошо кызын сенен жакшылык келип канча деген сөз. Демек, жакшылык кылыш үчүн аракет кылышыбыз керек. Bir adamдын жакшы жашап калышына, эмне айтканда, ыйманга келип калышына себеп болуп коюш дейт. 80 капырдын башын алган карын жакшыраак дейт Азирет Али. Ошон үчүн бүгүнкү күнү жакшы колдонуп калышыбыз керек. Бүгүнкү күн Кудай Таала таран берген бир белек. Эч качан субханалла мындай кайгырбагыла, капаланбагыла. Анткени себеп баардыгыбыз өлө турган күнүбүз бар. Адамдын рызкысы менен ажал экөө бир тууган сыяктуу да биринин аркасынан бири ээрчип жүрө берет. Эгер Алла Таала насип кыла турган болсо, залып кыла турган болсо, сени менен менин рызкым бүтмөйүн, өлбөйбүз. Ажал деген нерсе ушундай, Кудай Тааланын жазылган. Ал сөзсүз келет иншалла. Аракет кылабызбы? Аракет кылабыз, Аллах разы болсун.